Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын ой өрүшү Кругозор китебинен номер 57 сабак баланын укугу деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. 1989 жылы 10 ноябрда Бириккен Улуттар Уюму тарабынан бала укуктарынын конвенциясы 54 статьяда кабыл алынган. Балдар кол тийгиз жашоого укуктуу. Кемчилиги бар балдарга өзгөчө камкордук көрсөтүлөт. 191 мамлекет конвенцияга кошулган. Кыргызстан 1992 жылы кошулган. Тилекке каршы дүйнөдө ноу-хау «Спасите детей», «Дети в опасности» уюмдарынын маалыматы боюнча балдардын абалы толук жакшырган жок. Балдарды коомдук тайпа катары бир нече топко бөлүшөт. Биринчи — академиктер, экинчи — интеллектуалдар, үчүнчү — креативдер, төртүнчү — спортко шыктуулар. Сорос Кыргыз Республикасында шыктуу балдар лицейин түзмөкчү. Жалпы мектепте психологиялык климатты оңдоо максаты көздөгөн. Зомбулук, акча жыйноо, адилетсиздиктин алдын алуу чаралары ишке ашпаса болбойт. Бешинчи — бөксө балдар. Үй бүлөсү бар, бирок же атасы же энеси жок, алкоголик, чыр-чатактуу үй бүлөдөн чыккандар. Алтынчысы — социалдык жетимдер. Ата-энеси акча тап деп көчөгө кууйт, же Россияга ата-энеси кетип калгандар. Жетинчи — көчөдө кароосуз калгандар. Кароосуздардын жан дүйнөсү жапа чегет. Мындан 12 миллион бала дүйнөдө көз жумат. Сегизинчи — томолой жетимдер, 9 миллион. Психикалык травма алган балдар. Дүйнөдө 10 миллион. Булар жаман мамиле көргөн үчүн атайын адистер тийиштүү камкордукка алышат. 10-чу — денесинде кемчилиги барлар. Самаркандта 268 баланын кулагы жакшы укпаса да интернет менен иштөөгө үйрөнүшкөн. Ал эми Венгрияда 34 000 бала атайын кароодо, атайын мекемеде кароодо. Жети мектеп укпай турган, начар уга турган балдардыкы. Анда атайын жазма белгилерди пайдаланбастан балдарды сүйлөгөнгө үйрөтүшөт. Ал эми Кыргыз Республикасында 1800 кароосуз бала катталган. 72 000 бала мектепке толук бара албайт. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, дүйнөлүк тажрыйба боюнча мамлекет балдарды 7 жол менен өз камкордугуна алат. Биринчи — балдар үйү, экинчи — балдар айылдары, үчүнчү — эмдөөчү педагогикалык мектептер, төртүнчү — жабык мекемелер. Кылмышкер балдарды коомго кайтарат. Социалдык реабилитация борбору да бар. Бешинчи — перзенттик кабыл алуу. Алтынчы — опекунство, камкорчу болуу. Бул үчүн балдарды коргоо борборуна документ тапшырып, 10 балага ээ болсоң, анан документ берилет. Жетинчи — профессионал ата-энелик. Энеси иштебейт, мамлекеттен эмгек акы алат. Ал эми атасы эмгек акысына жардам ставка кошулуп алат. 5-тен 10 баланы багышат. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Баланын укугу деген ой өрүшү Кругозор китебинен 103, 104 беттерден дагы таанышып чыксаңыздар болот. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.